Жашайбыз кыргыз жеринде, жайкалган көлдүн жээгинде. Билимин берген талыкбай, окуйбуз Орузбай Жумаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде. Дайым жарык маанайым, ар дайым ачык сабагым, саламаттык айтамын, саламатсыңарбы, балдарым? Балдар, мен силерге жарык маанай, ачык асман, чын ден соолук каалайм. Кана анда эмесе апаларыбызды карап бир жылмайып коелу. Азыр адабий окуу сабагы. Анда алтын эрежени сактайбыз. Кунт коюп угабыз, сабак учурунда башка нерсеге алаксыбайбыз, алган маалыматтарды эсиңерден чыгарбайбыз, тапшырманы өз убагында аткарабыз. Балдар, бул сүрөттө Абдрасул Токтомушев ал Чыпалак бала деген уламышты ыр түрүндө жазган. Чыпалак бала жөнүндө көптөгөн уламыштар бар. Ошонун бирөө менен бүгүн биз таанышабыз. Сабактын максаты: чыгарманын мазмуну менен таанышабыз, элестетүү жөндөмдүүлүгүңөр өсөт, эмгекчилдикке, боорукерликке тарбияланасыңар. Анда балдар, кунт коюп угабыз. Чыпалак бала легенда. Болгон экен бир бала, чыпалактай бою бар, жайып жүргөн талаада атасынын кою бар. Коюн жайып бир күнү алыс барыптыр, өгүз башын чайкаса жерге түшүп калыптыр. Катуу келип уйкусу, аны бирок билбептир, уктаба деп талаада айткан тилге кирбептир. Баш көтөрүп байкаса, таттуу уйкуга батыптыр, жалбырактын астына кайра барып жатыптыр. Кодоңдогон чыпалак уктап жатса тынчалып, өгүз аймап коюптур, жалбыракты бир чалып. Эне күтүп отурат, белендеп бар тамагын, өгүз келип уулу жок, ачпайт экен кабагын. Ат отурат үңкүйүп, билбей кайда бараарын, эсен болсо айтар деп кайда жүргөн кабарын. Мен мында деп аңгыча, чакырат жаш балача, көрүнбөй ал жан жактан чуркап чыгып караса. Кайдасың сен, кайдасың, кыйкыр уулум кайталап, ичиндемин өгүздүн, сойгун турбай кайсалап. Билип кайда жүргөнүн, жүрөт бир аз басылып, кошунасын чакырып, сойду өгүздү ашыгып. Мына балдар, чыпалак бала кандай болгонун элестеттиңерби? Ал кичинекей, чыпалактай болгондуктан аны ким жеп алды? Өгүз, туура, өгүздү соймокчу болушту, Балдар, андан ары кандай окуя болот деп ойлойсуңар? Кана, андан ары уланталы. Алып барып карынын, таштады чий түбүнө, карап көрсө бала жок, калды баары түңүлө. Билгендери баланы, жоголуптур деп кетти, ал карынды карышкыр түн жамынып жеп кетти. Төш төккөн кезде карынды, чыгат эле чыпалак, босогодон атасын карай албай шыкаалап. Айылдагы койчулар жакшы көрүп калыптыр, кыйкырчу экен коюңа барат ат деп карышкырды жолотпой, ырдайт жанын чыгарып, ыйлайт экен карышкыр ташты жашка сугарып. Досум менин койчулар, мен кайдамын тапкыла, келип калды карышкыр башын жара чапкыла. Арыгынан кынжыйып, ийилип басып ыргалат, улуп тоо карап, көк жал кардын тырмалап. О койчулар, досторум, айтып жатам чынымды, чуркагыла мен жакка, көк жал жолго жыгылды. Жетип келет койчулар, достун үнүн угушуп, кармап алат көк жалды, башка көзгө урушуп. Кардын жарса бөрүнүн, ырдап чыгат чыпалак, салам айтып күлмүңдөп, жыргап чыгат чыпалак. Андан бери канча бир жылга айланып кетиптир, андан кийин чыпалак ырга айланып кетиптир. Мына балдар, чыпалак бала боштондукка чыкты,
Бөрү чыпалак баланы каяктан жутуп алды эле? Ал үчүн бөрү кандай азап тартты? Акырында чыпалак бала кантип аман калды? Чыпалактай болгон бала ушундай эртектерди жасай алат деп ишенесиңерби? Үй тапшырма балдар. Чыпалак бала жылдызчаны толтурабыз. Тамгалардын санын, тыбыштардын санын, муундардын санын, үндүүлөрдү, үнсүздөрдүн сандарын жазабыз.